Борбор калаада жайгашкан Ататүрк сейил багы коррупциянын символу болуп, абаны тазартып турган бак тарактардын кыйылып, муниципалдык жерлер бийлик тарабынан курулуш компанияларга берилип келгенин көрүп келебиз. 2018-жылдан 2020-жылдын аягына чейин кала башчы болуп турган Азиз Сурахматов да муниципалдык жерлерди ири курулуш компанияларына коммерциялык көп кабаттуу үйлөрдү курууга мыйзамсыз бергени үчүн УКМК тарабынан кармалган. Клоп KG жана Оси CRP'нин иликтөөсүнө ылайык бийлик 2000-2008 жылдар аралыгында парктан 181 участокты түз эле 171 жеке адамдын колуна өткөрүп берген. Жерлердин жаңы ээлери болуп чыга калгандар олуттуу байланыштарга ээ, колунда бар адамдар болгон. Министрлер, парламенттин депутаттары, судьялар, прокурорлор, милиция аткаминерлери, профессорлор жана жеке ишкерлер экендиги белгилүү болгон. Бишкек мэри Эмилбек Абдыкадыров Борбордогу Ататүрк паркынын аймагына аянты 800 квадрат метр болгон жаңы үй куруп жатканын Улак KG маалымат порталы Кадастр KG сайт аркылуу тастыктады. Ага ылайык мэрдин Сейилбакта жайгашкан үйү Эмилбеков Илим Уланович аттуу жаранга катталган. Ал эми мэр ишенимдүү башкарууга берген Нурстрой монтаж курулуш компаниясынын директору Абдыкадыров Улан Эмилбекович экендиги документте көрсөтүлгөн. Демек фамилия жана отчестволорунан карасак, мэрдин курулуп жаткан үйү небересине жазылган. Эзелтен талаш жыр менен коштолуп келген Сейил багынын аймагына мэрдин үй салып жатканы канчалык деңгээлде туура деп ойлойсуздар? Эмилбек Абдыкадыров Осо KG сайтындагы маалыматтарга ылайык бир катар компаниялардын ээси катары катталган. Архитектура тармагында 2013-жылдан бери иш алып барган Кереге проект деп аталган фирманын негиздөөчүсү. Нурстрой монтаж жоопкерчилиги чектелген коомунда документтер боюнча Айжан Осмонкулова аттуу жаран менен бирге негиздөөчү катары катталган. Өз кезегинде Осмонкулова Илтекстрой жана Рос Империя курулуш компанияларынын ээси. Нурстрой монтаж компаниясы көп кабаттуу үйлөрдү куруу менен алектенет. Бүгүнкү күндө фирманын сайтында комфорт класстагы Аэропортинский, Солнечный жана келечек үй комплекстеринин курулушу аяктап, бардык батирлери сатып түгөтүлсө, бизнес класстагы Кремлевский жана Новый Век комплекстери курулуу стадиясында экендиги жазылган. Орто эсеп менен алганда бул үй комплекстеринин квадрат метри 50 000 сомдун тегерегин түзөт. Массалык маалымат каражаттары аталган курулуш компаниясы тууралуу бир нече жолу жазышкан. 2019-жылы Нурстрой монтаж One Lead One Trading Limited компаниясы менен Нарын эркин экономикалык аймагында индустриалдык соода логистикалык борборун куруу боюнча келишим түзгөн. Бирок бул ишке жергиликтүү тургундар каршы болуп, натыйжада келишим жокко чыккан. 2021-жылы Бишкек мэриясы Нурстрой монтаж курулуш компаниясына Абай көчөсүндө жайгашкан карлар үчүн интернат үйүнүн аймагында комплекс курууга уруксат берген. Ушул жылдын март айынын башында Фактчек KG сайты дал ошол жерде курулуп жаткан мэрдин компаниясынын Кремлевский имараты тууралуу жазган соң, аталган фирманын өкүлү сайтка кайрылып, маалымат туура эмес тараганын белгилеген. Анын айтымында шаардын мэри Эмилбек Абдыкадыров компаниянын өзүнө тиешелүү болгон бөлүгүн ишенимдүү башкарууга өткөрүп берип, негиздөөчүлөрдүн катарынан чыгып кеткен. Өз кезегинде Фактчек KG редакциясы материал чыккандан кийинки күнү Нурстрой монтаж компаниясынын директору Эмилбек Абдыкадыров уулу Улан Абдыкадыровго алмаштырылып, негиздөөчүлөрдүн катарында жалгыз Айжан Осмонкулова калганын жазып чыккан. Компаниянын өкүлү жиберген катта Абдыкадыров ишенимдүү башкарууга бергенин жазганы менен, мыйзамга ылайык андай кылган учурда да мэр ишкерлик менен алек боло албайт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамынын 15-беренесинин 3-пунктунда мындай деп жазылган: өзү же ишенимдүү жактар аркылуу ишкердик иш менен алектенүүгө, уюштуруу укуктук формаларына карабастан чарба жүргүзүүчү субъекттерди башкарууга катышууга, ошондой эле бул үчүн кандай гана болбосун пайда алуу менен жеке жана юридикалык жактарга ишкердик ишин жүзөгө ашырууга көмөк көрсөтүү үчүн өзүнүн кызматтык абалын пайдаланууга чектөө бар экени жазылат. Ошондой эле жарандык кодекс боюнча 850-беренеде мүлктү ишенимдүү башкаруу жөнүндө мындай деп жазылган: мүлктү ишенимдүү башкаруу келишими боюнча бир тарап экинчи тарапка мүлктү белгилүү бир мөөнөткө ишенимдүү башкарууга берет. Ал эми экинчи тарап башкаруунун негиздөөчүсүнүн же ал көрсөткөн жактын кызыкчылыгында бул мүлктү башкарууну ишке ашырууга милдеттенет. Мүлктүн ишенимдүү башкарууга берилиши аны менчиктөө укугунун ишенимдүү башкаруучуга өтүшүнө алып келбейт. Муну менен Абдыкадыров катаандык компаниялардын тизме
эмеси аягына чыга элек. 2020-жылдын 29-июнунда ал Кытай инвесторлору менен бирге Сары Таш эл аралык эркин соода борборун негиздеген. 2021-жылдын жай мезгилинде мэр дагы бир Elite Tower сатылышындагы компаниясын негиздеп, ишенимдүү башкарууга бергени бар. Ошол эле жылы Эмилбек Абдыкадыров алма өстүрүү менен алектене баштаган. Алма дыйкан чарбасынын ээси катары да белгилүү. Мэрдин уулу Улан Абдыкадыров да ишкерлик кылат. Ал Шербото жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүсү. Ошондой эле 2021-жылга чейин жогоруда Айжан Осмонкулова ээси деп көрсөтүлгөн Росимперия курулуш компаниясында директор болуп турган. 2016-жылы ал Бишкек шаардык кеңешинде депутат болгон. Ал эми 2021-жылы Атажурт Кыргызстан партиясынан барганы менен өтпөй калган. Борбордук шайлоо комиссиясына өз документтерин тапшырууда Илтекстрой компаниянын директору экенин көрсөткөн. ОСО Кейжинин маалыматына ылайык, бул фирмада Айжан Осмонкуловага катталган. Демек, жогоруда көрсөтүлгөн мыйзамдарда жазылгандай, муниципалдык кызматкер өзү же ишенимдүү башкаруучусу аркылуу ишкерлик жүргүзө албайт. Болгону педагогика, илим же башка чыгармачылыкта ишмердүүлүк кылууга укуктуу. Эгер кызматтагы адам ишкерлик менен алек болсо, кызыкчылыктардын конфликтине алып келип, жарандардын, уюмдардын же мамлекеттин укугу жана кызыкчылыгы бузулат. Буга байланыштуу мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчиси кызыкчылыктардын конфликтин жокко чыгарууга милдеттүү. Эгер жетекчинин кол алдында иштегендер бул маселе боюнча кайрылып, адилеттүү каралышын сунуш кылып, бирок жетекчи чечип бербесе, ага ишенимдин жоктугунан аны кызматтан алууга негиз пайда болот. Демек, азыркы мэр Бишкекте 5 турак-жай комплекси тургузган чоң курулуш компаниясын иштетип келсе, анын уулу жана бизнес өнөктөштөрү да курулуш жана башка тармакта ишкерлик кылышат. Мунун бардыгы кызыкчылыктардын конфликтине алып келери чындык.